Құдай Тағала вафтағи фима атака Аллаху дарал ахира ва ла танса насибака минад дуния. Сендей Құдай ақыретіңді де ұмытпағын, бұл дүниені дағы ұмытпағын дейді. Бүгінгі күнде біз барлығымыз іштеп жүрміз. Біздің азыркы жашоодон мақсатымыз эки нерсе болуп калды. Биринчи мақсатымыз бұл үй құру, машина алмаштыруда. Лекси сала турган болсок, тигизин алыш керек, алдын менен тигин айдап ушундай мақсатта болуп калдык. Бирок ушул ыйман тарабыбызга дагы бир аз көңүл бурсак аябай жакшы болот эле. Өткөндө базарда турам, базарда бир нерсе сатып алсам, бир киши келип бирөөгө бир пакет салып койгон посылка, бир балага барып 3 жолу айтты, ушуну салып койчу суранам, ушуну салып койчу деп суранам деп кайра келип мен жаныма сөйлөп, барып баягы балага сөйлөй албайт да. Анан айттым да, байке бул кийим дедим да, мен түшүнбөй калдым, кийим десем, айтат мен өзүмдүн балам дейт. Өзүмдүн балам кечинде түндө клубда жүрүп келип, азыр мага 40 өзү атат, жумшай турган болсо сөзүмдү албайт дейт. Ушуну таксиге салып кел деп, бир пакетти 3 жолу сурам дейт. Ошондо баласы атасына кабагын салып отурат. Мен барбайм да деп. Артынан келип алып сөзүнүп баласына. Анан айттым, байке мен дедим, мен имаммын. Ушул жөнүндө бүгүн баян кылып келдим эле десем, ушуга бир аз насаат айтып койчу. Мен мурда муну аябай элем баламды. Азыр бул мени аябай калды дейт. Бул мени аябай жатат дейт. Мындай балдар аябай көп да. Ошон үчүн атам дейт, мурдакылардын сөзү бар да, эгерде атам домузга айланып турган болсо, токойго барбак деген сөз бар да. Ата энеге пайгамбарыбыз айткан, ата эненин ыраазычылыгы бул Кудайдын ыраазычылыгы. Ата эненин каары бул Кудайдын каары деген да. Ата энелерибизге ыраазы кылып, кээ бирөөлөр бар. Өткөндө бирөөнү көрдүм. Атасы бир койду сатып койгон экен, үйүнө келип алып, ата ушул койду неге саттың деп, атасына келип кыйкырып, атасын урушуп атат да. Ата деген мындай зат эмес, ата деген каалаганын кылат. Атанын даже биздин тапкан танымыбыз дагы баардыгы биздики атаныкы. Пайгамбарыбызга бирөөлөр айтканда, менде ушундай байлыгым бар, муну атама берейинби, бербейинби дегенде, анта ва марука лебейка. Сен жана сенин байлыгың атандыкы деп айткан да. Ошон үчүн могу жерде жаштар отурабыз, баардыгыбыздын ата энебиз бар, өзүбүз дагы ата эне болобуз Кудай буйрса. Ошон үчүн ата энелерибизди сыйлап, алардын урматын жайына коюшубуз керек да. Ушул жалаң эле дүйнөдө эместен урматтарымды жайына коелу. Баардыгыңыздардан Алла разы болсун. Эгерде ашыкча сүйлөп койгон болсо кечирим сурайм. Ата энелерибизди дайыма сыйлап, урматтап, алардын кадыр бартын өйдө коелу. Анткени биз дагы ата эне болобуз. Бирөөнүн баласы келип аябай арыкта басып уруп аткан экен да. Келип бирөөлөр бөлүштүрүп алса, жөн койгула дейт да. Эмнеге десе, мен дагы бир кезде атамды ушундай кылып турган экен, атама кол көтөргөн эле. Бул жашоо бумеранг турбай, көрсө кайрама керек деген да. Ошон үчүн ата энелерибизди канчалык сыйлай турган болсок, бул мындай сөз бар да, мен жашоомдон, өзүм жашоомдон ушул нерсени көрдүм. Биз ата энебиздин алдында канчалык башыбызды ие турган болсок, көчөдө Кудай Таала биздин кадыр барыбызды, башыбызды ошончолук көтөрөт экен. Канчалык биздин башыбыз ата энебизге канчалык көтөрүлүп, биз кекиреген сайын бой көтөргөн сайын ата энебиздин алдында Кудай Таала биздин бардыгыбызды элдин алдында ошончолук түшүрөт экен да. Ушуну байкадым. Ошон үчүн ата энелерибизди сыйлап, чоңдорду сыйлап, азыркы кезде көпчүлүгүбүз ушундай мурдагы тарбиялар жок болуп калат. Азыр көчөдө бирөөнү жумшай албайсыз, бизге барып келчи, кымга барып келчи деп жумшай албайбыз. Бар өзүң барып кел деп берди. Мурдагы тарбиялар тилекке каршы жок болуп атат. Мурда аталарыбыз биз урушуп эле эчтеке болбойт дейт. Азыр бирөөнү баласын кичине уруп көргөн болсо сотко жазам дейт. Мурда биз аталарыбыз камчы илип койчу эле. Бул диндеги бар нерсе. Пайгамбарыбыз айткан, балдарларды коркутуу үчүн камчы илип койгон деген. Аны уруп көгөртүп бир жерине көгөртүш үчүн эмес. Ошол балага тап берүү үчүн камчы илип койчу эле. Биз деле атабыздан камчы чок жеп чоңойбойбуз. Бирок ошолордун тарбиясы менен эмне болуп ушинтип адам болуп жүрөбүз. Өзү ата энени сыйлаган перзенттер төрткө бөлүнөт экен да. Эң биринчиси жакшы перзент ата эненин айтканын
ата ененин көзүнөн байкап айтпастан мурда айтаректен мурда атырат экен. Ана көрсө атама ушул керек турбайбы? Апама ушул нерсе керек турбайбы деп туруп айта элек дароо жасап коет экен. Баарын жасап коет экен. Бул эң мыкты перзент экен. Андан кийин экинчиси айткандан кийин жасайт экен. Бул уже экинчи даражадагы жакшы бала экен. А үчүнчү түрү болсо ата эненин айткандан кийин жасайт экен, бирок милдет бар экен. Мен ушул бир кезде сизге ушуну алып бердим эле. Сиз мемлекеттик партияны бузуп койдуңуз, же жок кылып койдуңуз деп туруп ата энесине милдет бар экен. Бул бала жаман бала, үчүнчүсү. А төртүнчүсү кардашка кала турган бала, бул ата эненин айтканын так укпайт экен. Ата эненин айтканын так укпайт. Ошон үчүн кээ бир алымдар өздөрүнүн балдарын жумшабайт экен да. Бир алым бар экен, өзүнүн баласын бир жака жумшабайт экен, жөнөтпөйт экен. Сиз эмнеге мындай кыласыз десе, мен азыр бунун бир жерге жумшай турган болсо, бир жерге жөнөтө турган болсо, мага отказ бере турган болсо, Кудай таала баламдын даражасын түшүрүп коет деген экен. Баламдын даражасын түшүрүп коет. Ошон үчүн балким мага ушундай мени укпай турган болсо, даражасын Кудайым түшүрүп өзүндө мен өзүмдүн баламды эмес, шагирттеримди жумшайм деген экен да. Ошон үчүн Сулайман пайгамбар атасы менен Юсуп пайгамбар атасы менен ушундай аттын үстүнөн көрүшүп койгон экен да, түшкөстөн аттын үстүнөн атасы менен көрүшүп койгон экен. Ошондо Юсуп пайгамбарга айткан экен, Кудай таала сенин урпагыңдан, сенден кийин канчалаган урпагыңдан пайгамбар чыгарылганда эми сенден пайгамбар чыкпай калды, бул сага жаза деген экен. Атасы менен аттын үстүндө көрүшүп койгондугу үчүн. Мына көрдүңүздөрбү, биз ата энебизге канчалык моюн көтөрө турган болсок, сөзүн укпай турган болсок, биздин даражабыз ошончо түшүп кетет. Бүгүнкү күндө кээ бирөөлөргө мен ишим жүрүшпөй атат, мага мулдаке тумак жазып берип койчу, дем салып берип койчу дейт. Атасы менен, апасы менен болгон мамилесин тарап келсең, аларды капа кылып жүрөт, алардан нааразы болуп жүрөт да. Ошон үчүн балки биздин ийгиликсиздигибиздин себеби бул ийгиликсиздигибиздин себеби бул ата энебиздин нааразы болгондугубуз. Ошон үчүн ата энелерибизди ыраазы кылалы, жана алардан дагы ыраазы бололу. Бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Рахмат.